биздин кардарбы, биздики эмеспи деп туруп, качан ага ыңгайлуу болсо ошол убакта чалсак. Аябай сонун жагып. Иренжибейт, телефонду коюп койбойт дегендей. Урматтуу достор, бүгүнкү максат буга чейин айтылган сатууларды кандай кылабыз, скрипттерди кантип жасайбыз деген нерселерди азыр практика жүзүндө жасап көрөлү. Бизде продуктубуз бар. Боз үйдү сатып, экспортко чыгарып, аны Кыргызстанда сатып жүрөбүз. Жаңы жылдын астында бир 4-5 күн мурун реклама жөнөткөнбүз. Таргет реклама Казакстанга, Кыргызстанга. Ошолордон келген лидтер бар, кызыккан кишилер. Ошолорго чалып, азыр деген биринчиден муктаждыгын аныкташыбыз керек. Эмнеге керек болуп атат, анан кийин классификацияны кылып көрөбүз. Биздин кардарбы, биздики эмеспи деп туруп, ошого жараша анан кийин сунуштарды көрөлү. Бул бизде мындай список келген. WhatsAppка кайрылуу кылып которгонбуз. Эми ошолорду биринчи кыргызчаларын баштайлы, кыргыз тилинде, анан кийин Казакстанга орусча дагы жазып көрөлү. Ал үчүн болгон номерин теребиз. Эми булар шаблонный сообщение бар. Мен кызыктармын, көбүрөөк маалымат бере аласызбы деп ошентип чыккан. Азыр болсо ошол менен көрүп көрөбүз. Байыс эже, саламатсызбы? Жакшы. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз баары жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Байыс эже, менин атым Мансур, жана бизге кайрылган экенсиз. Боз үй боюнча. Боз үй карап жүрөсүзбү? Бизге жазган экенсиз. Боз үй карап аттыңыз беле? Карап аткандырмын, анан кийин андай заявка бербедим эле. WhatsAppка келип калыптыр да сизден. WhatsApp'танбы? Ошо карап атканымда кетип калса керек да, балам. Всё, хорошо, жарайт. Мейли, жакшы. Кайдан звонок кылып атасың? Бишкектен эле. Бишкектен. Өзүңүздөр Бишкекте турасыздарбы? Айткандай. Аябай сонун жагып. Байыс эже, өзүңөр Бишкектесиңерби? Бишкекте турасыңарбы? Өзүңөр Бишкектесиңерби? Жок, биз Аксуданбыз. Жакшы, жакшы. Мейли, биздин номерди жазып койсоңуз болот, ушул номерди. Боз үй керек болот, жакшы боз үй алабыз десеңиздер, чалсаңыздар болот да. Майли. Мейли, сиздер жакшы турасыздар. Өзүңүз көргөндөй, бул дагы биздин кардар эмес, квалификациядан өткөн жок. Башында эле ошо сураганда өзү айтты, базылып кетсе керек, же болбосо башкача деп. Эң негизгиси башында скриптер деп айтып койбодук белек. Кандай кылып сүйлөшкөндө киши деген иренжибейт, телефонду коюп койбойт дегендей. Эгер мен чалып туруп, мен мындай компаниядан, менин атым мындай деп туруп баштаганда киши отторжение болуп калат. Анткени азыркы учурда көптөр телефон чалып тажата баштаган кез. Ошон үчүн биздин колдонуп жүргөн нерсебиз болсо, бул тааныш киши болуп туруп эле аты бар экен, WhatsApp'та жазылган. Ошону менен эле Байыс эже кандайсыз, жакшысызбы десе, ооба деп тааныш киши чалгандай эле кабыл алат, эң биринчи психология ошондо да. Анан кийин бул ким деп сурайын деген момент келип, мындай пауза болуп калат да. Ошо паузанын ичинде менин атым Мансур, ошо боз үй боюнча бизге кайрылган экенсиз, боз үй алайын деп атасызбы деп так суроо бергенде, ошондо киши мындай күтүүсүз суроо болгондуктан түздөн түз айтат да. Карап аткам, же болбосо базылып кетти, же болбосо ооба издеп атам, же болбосо мен сатып атам деп ушундайлар. Бизге эң маанилүүсү ошол. Эң башында жанагындай айткандай эле, буга чейин жана теориясын көрүп койсоңор болот. Биринчиси квалификация. Биздин кардарбы, биздики эмеспи деп. Биз деген өзүбүздүн убактыбызды ушуга коротобузбу, же болбосо кийинки кардар менен сүйлөшүбүз керекпи деп. Анткени башынан эле боз үй боюнча чалып атам дей турган болсо, эгер кардар биздин диалогту ошол башчы болуп туруп ошол алып кете турган болсо, анда сурай баштайт. Мунусу канча турат, эмнеден жазылат, ичинде эмне бар, тигиндей мындай деп сурай берсе, мен жооп бере бере турган болсом, жөн эле убактым эле кете берет. Мен башында билген жокмун, бул кардарбы, же болбосо конкурентпи, же болбосо жөн эле маалымат үчүн эле суроп атабы деген, ошолорду эң башында биз биле алышыбыз керек. Анан жана башка нерсе, жанагы перехват инициативы дегендей, ошо сүйлөшүүнү деген мен алып барышым үчүн ошол менен башында эле мындай деп туруп жолду көрсөтөм да, кандай кылып сүйлөшөбүз, эмне жөнүндө сүйлөшөбүз дегендей. Кийинки эжеке Динар деген эжекен, бул дагы ошо WhatsApp'тан бизге боз үй боюнча кайрылыптыр. Азыр маалыматын алып көрөбүз. Кайрадан эле ушундай эле биринчи выявление потребностей. Алло, Динар эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыздар, жакшысыздарбы?
жыл. Менин атым Мансур, жана боз үй боюнча бизге кайрылган экенсиз. Размерлери баасы деп. Боз үй карап атпайсыз беле, э? Боз үй издеп жүрүсүзбү? Силер кызык студиябы? Кайра айтсаңыз жакшы болуп калды. Э, Боз үй карап жүрөсүзбү, Динар эже? Боз үй алайын дедиңер беле? ооба. Өзүңөр кактасыңар, Динар эже? Бишкектеби, кайсыл айылдасыңар? Бишкекте силерчи? Биз да Бишкектебиз. Биз Бишкекте жасайбыз да. Жумуштарыбызды. Сиз каяка деп эми тотосуз? Силер кимге кошуyorsunuz? Динар эже, бизде эмелер нукура боз үйлөр жыгачтан кийизден жасалган. Анан ар кандай түрлөрү бар да. Биринчи ошо маалымат бериш үчүн жакшы сизге ылайыктуу нерсени сунушташ үчүн сизге 1-2 суроо бербейинби? Кандай эмне издеп атсыңар, кандай жака коеюн деп атсыңар деп мен тагыраак түшүнөйүн, анан кийин сизге маалыматымды берейин. Сенин үнүң жакшы угулбай атат. Неме? Оська менен бөлөк телефон менен чалып көрчү. Мындай жакшы угулуп атабы эже, мындай кылса? Алло. Жакшы угулдубу? Динар эже, бизге кичине маалымат керек болуп атат. Эмне үчүн колдонгон жатасыз, кандай керек, анан кийин ошого жараша сизге сунуштайын да, эмне боз үйлөрүбүз бар, анан эмне жарайт депчи. Негизинен ошо нукура боз үйлөр жасайбыз, жыгачтан кийизден жасалган. Эже, силер кандай үйгө койгонго элеби же коммерческийби, же магазин кылабыз, же гостиница кылабыз дегендейби? Мен жөн эле үйгө короо эле биздин корообуз чоң да ушун эле тигип өзүбүз. Жакшы, чоңгоро. Кышы жайы тура турган кылып, ошо конок тосуп, летний домик деп коебу, жана тапчан катары колдонгон экен да. Кандай деле кадимки эле жана кыргыз боз үй болот го, ошондой боз үйлөрдө өзүбүз эме конок тособуз, ошо кандай эме кылсак. Эми аны мен өзүм деле ошо ойлонуп жүрөм, мисалы кандай боз үй кылсам экен депчи. Анан Түшүнүктүү. ошо боз үй алып койсом деп ойлонуп атам да. Көптөн бери ойлонуп жүрөм. Жакшы. Негизи боз үйлөр канча болуп атат билейин дегем да ошону. Жакшы, жакшы. Боз үй канча, анан дагы кандай боз үйлөр бар. Азыр боз үйдүн түрү көбөйүп кетти го. Анда боз үй түзүп атышат жана эме сүт панель менен. Туура. Ар кандай. Туура эже. Темирден да түзүп атышат. Территория канча эже? Канча жерге? 10 метрге 10 метр деген место чыгат да, жеринизде. 10го 10до. Ошо жалаң боз үйгө деп ылайыктаган жер. 10го болгондо ошондо канча угуп керек? Мындай, эжеке, мындай да, биз деген азыр боз үйлөрдү заказын алып атабыз, заказка депчи. Жазгыга даярдап беребиз. Иштөө убактыбыз примерно 4 айдын ичинде жасап беребиз. Боз үйлөрүбүз жалаң нукура кыргыздын боз үйлөрү да. Анан өзгөчөлүгү биздики ошо жери платформа коебуз, ичине теплый пол коюп, кышында дагы кышы жайы кармай тургандай да. Жайында кондиционер коюп, ушундай кылып туруп, мындай ыңгайлуу. Примерно жана 10го деген канча болот акчасы? Эже, мындай да, бизде 10го 10 деген боз үй жок. Мен сурап атканым ошо силерде ошо 10го 10го бата тургандай жер барбы депчи, ылайыкташтырып. 12 канча чоң да жер. Түшүнүктүү. Жанагы платформа деп атканым бул Америкадан келген технология, ошо жердин үстүнө көтөрүп туруп, кышы жайы тура тургандай. Анын сыртын болсо чехол менен жабылып турат, кышында дагы кармай тургандай. Негизи азыр биз өзүбүз 10дон ашык боз үй албайбыз да заказгачы. Анан ошон үчүн $12,000 өйдө боз үйлөрдү алайын дедик да заказга. Бизге ыңгайлуу шарттары болуш үчүн дегенде. Ошо анын боз үй деген ошого татыктуу, андан дагы кымбатыраак кылып туруп жасап берсек да болот да. Анан ошо келаткан кишилердин оюна карата эмне керек ичине, мисалы үчүн кээ буюм татындары кереги жок боло турган болсо, аларды алып таштап ушинтип туруп, ошондой кылып жасап бермей. Ошол мен аны өзүм ойлонушум керек экен, кандай кылышым керек, анан эмне кылышым керек, анан силерге чыгышым керек экен. Эгер баасы жагынан кандай? Ооба, эжеке, эгер баасы жагы туура эле келе турган болсо, өтө кымбат эмес, ушундайга чамам бар десеңиз, анда биз силерди чакырабыз бул жака. Бизде ушул жерде Бишкекте курулган боз үйүбүз турат да. Ошонун ичине кирип туруп, мунусу керек жок, мисалы үчүн сандыгы керек,
жеринде шырда керек же болбосо ушинтип өзүңүздөр айтасыз, ошого жараша анан кийин баасын чыгарып эмне керек экенин ошону такташабыз да. Ошол. Мен сизге азыр видео жөнөтүп коеюн, презентациячы. Өзүңүз көрсөңүз болот да, иши кандай, башкачы. Анан ошодон кийин анан эртең сиз менен бир чалышайын анда. Мүмкүн жолдошуңуз менен, балдарыңыз менен акылдашып көрүп, анан ошого жараша анан жообун айтасыз да. Мейлиңиз, Динара, жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз. Чоң рахмат эже, жакшы туруңуздар. Бул жерде эми эң негизги нерселер бул инфраструктура деп коет. Ошо сүйлөшүп атканда телефондун байланышы аябай жакшы болуш керек. Бири бирибизди жакшы угуп, жакшы түшүнүп дегендей. Эгер ал жагы жакшы болбой турган болсо, мындай маектер жакшы болбой калышы мүмкүн да. Телефондун байланышы көп жакшы болгон жок. Бир помехалар болуп турду. Анысына карабай эже бизди түшүндү. Анын башында деген ошо муктаждыкты аныктап атканда сурап калдык. Ошо өзүнүн үйүнө тигем, өзүнүн үйүмө керек деп айтты. Анан кийин кандай максатта, кандай жер, кийин дагы жакшы суроолор болмок. Эгер эмне үчүн боз үйдү алайын дедиңиз, эмне үчүн аны эмне кыласыз, эмне үчүн тапчан эле коюп койбойсуз деген ушундай суроолорду берсек, киши өзү ичиндеги ички эмоцияларын ачып берет да. Анткени боз үй деген мындай, биз кыргыздар менен эметпедикпи, же болбосо балдарымды ошо боз үйгө үйрөтөйүн тигиндей мындай деген сыяктуу да. Эми кыскачасы мындай болду, эже өзүнүн үйүнө боз үй коеюн деп атат. Кийин баасын айтканда деген чочуган жок. Бул биз билишибиз үчүн биздин кардарбы, биздики эмеспи дегенде ошо жанагы эле баягы 3 шартыбыз бар. Акчасы барбы, то есть ошо биз сунуштап аткан продуктты ала тургандай акчасы барбы. Экинчиси болсо азыркы учурда алайын деп атабы, же болбосо эмки жылы 2 жылдан кийин алам дей турган болсо, бул биздин кардар эмес, бул квалификациядан өтүп калат. Анан үчүнчү шарты болсо, бул бизде ошол киши каалаган нерсе барбы. Мисалы үчүн боз үй сунуштап атсак, ал киши болсо жок, мага металлический боз үй керек эле дей турган болсо, биз металлический боз үй сатпайбыз, анда биздин кардар эмес болуп калат да. Бул жерде квалификациядан өттү, үчөө тең өттү, баасына ылайыктуу эле деди. Бизде боз үй бар, бул каалаган жана алганга азыр ойлонуп атат да. Ошону дагы тактап сураганда дагы жакшыраак болмок. Эми бул жерден кийинки шартты сөзсүз айтышыбыз керек. Мен эртең анда чалайын, азыр болсо муну кылайын деп туруп, муну кылайын деген болсо, мен презентацияны жөнөтөм дедим, видео. Муну деген арсенал продажника деп коет. Сатуучу кишинин мындай буюм эмелери, аспаптары да. Ушул менен кандай кылып көрсөтө алам деп туруп бат-баттан тез-тезден видеосун жөнөтсөм, эже көрөт дагы. Презентация боз үй деген кандай эмнелери ичинде бар деп ошолорду көрүп туруп, анан кийин эртеси күнү сүйлөшкөнгө оңойраак болот деп туруп. Ошол азыр эжеге азыр жөнөтөм. Жөнөткөндө мындай азыркы сүйлөшүп алган нерсени азыр ызык кезинде мен бир жакка сактап коюшум керек. Эже үйүнө коеюн деп атат, $12,000 кымбат эмес деп айтты. Жана ушундай негизги нерселери, негизги ызык кезинде жазып чыгайын. Эң негизги нерселери ошо Динара эже видео жөнөтүп жатам деп коеюн. Видео жөнөттүм деп. Анан видеосун жөнөтүп коебуз. Анан эң негизги маалыматтарын кыскача кылып туруп жазып койсок, кийин 2-3 күндөн кийин же болбосо 1 айдан кийин жана цикл сделки деп коет, ошо сатуу убактысы узарып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн нанга келген киши акчасын берет да, нанын алып кетип калат. Кээ бир продуктылар болсо сатканга 1 жума, 2 жумадай узарышы мүмкүн, кээ бирлердики жарым жылга чейин да узарып кетиши мүмкүн да. Ошонун ичинде эмне жөнүндө сүйлөштүк элек, кандай маалымат бар эле, ошолорду эске тутуп калыш үчүн биз деген бир жерге жазууларыбызды калтырып коебуз. Динара деген эже Бишкектен үйүнө карап атат деп, мисалы үчүн балдар менен сүйлөшүп кеңешет экен деп, ушундай нерселерди. Азыр кыла турган нерсе ошо видеону жөнөттүк. Анан кийин биз өзүбүздүн системабыз болсо, бул эжеге эртең чалабыз деп туруп метка кылып коюшубуз керек. Биздин CRM система кыргыз тилинде эмес, орус тилинде болгон үчүн комментарий бул өзү ар бир ишкананын өзүнүн ичиндеги структурасы болот, системасы, кандай тилде жазат, башка кишилер дагы түшүнүшүн деп. Анан негизги нерсе ошо жана биз айткандай эле ар бир кардар менен сүйлөшкөн нерсебиз
өзүнүн кичинекей комментарийсин болуш керек. Мындай резюме сыяктуу кыскача жазганда деген бул ким экенин түшүнүшүбүз үчүн. Анан экинчи нерсе болсо бул кийинки биздин кадамыбызга биз тапшырма коюп коюшубуз керек да. Бул эмне кылабыз деп. Бул эжеге айттым, эртең чалам деп туруп, ошон үчүн бияка мисалы үчүн позвонить Динар эже спросить, посоветовалась ли с родственниками, детьми. Биз буну окуганда шак эле түшүнө тургандай болушубуз керек. Динар дегенде, Динар эже эмес беле деп туруп, балдар менен сүйлөштү дегенде ошону деген так билип алыш үчүн так бир окуганда эле, бул мындай кардар эмес беле деп туруп, ичине кирип эртең чалганга ушундай метка коюп кеттим да. Ошо CRM система дегенибиз, сатууларыбыз деген ар бир кардарыбызга эмне жөнүндө айттык, эмне деп сүйлөштүк, ошону кыскача жазып туруп, анан кийинки кадамыбызды коюп кете бере турган болсок, ошондо эч кимди жоготпой баары менен кете беребиз да. Кийинкиге көрөлү, бирөөгө чалып туруп, ошо менен токтотойлу. Чалып аткан кезде эле жана CRM системасын толтуруп кете берсек болот. Байкенин атын жазып, аты Орунбек экен деп. Алло, ассаламу алейкум, Орунбек агай. Кандай, жакшысызбы? Орунбек агай. Ким бул? Сүйлөшкөнгө ыңгайлуу эмес окшойт, Ким эле? Алло, мен кайра чалайын байке, тынчыраак болгондо сизде. Бир жер. Макул, жарайт, түшүндүм. Бул кишиге сүйлөшкөнгө азыр ыңгайлуу эмес экен, ошон үчүн анан чалышыбыз керек экен. Киши так жакшы сүйлөшө алыш үчүн, биздин маалыматты кабыл алыш үчүн ошондой өзүнүн шарттары болуш керек. Тынч жерде же болбосо эгер кишиге ыңгайлуу эмес боло турган болсо, биз азыр сүйлөшөбүз деп аны тартпай перезвонить. Ыңгайлуу эмес жеринде ага өзүбүздүн нерсебизди сатканга аракет кылып эмтпей, анан башка убакытта качан ага ыңгайлуу болсо ошол убакта чалсак, мисалы үчүн азыр деген 2 сааттан кийин бүтөбү, ошо 2 сааттан кийин чалайын деп туруп, такташып коюп туруп, ар бир кийинки кадамыбызды биздин кардарлар менен такташып алыш керек. Өзү макулдугун бергенде, ошондо кайра чалганда эч кандай сюрприз болбойт. Анан эмне чалып атсыңар деп дагы мындай нааразы болбойт да. Анан жанагы CRM система болсо, жана таблицаны элестетсеңиздер, ошол жерге бир жерине жазып койсок болот. Недозвон депчи, кимдерге чалып ала албай калдык, же болбосо сүйлөшкөнгө шарт болбой калды, ошолорду жазып коебуз дагы. Анан аларга болсо кайра чалып турганга да. Эгер недозвон дегенде, же болбосо биз чалып ала албай калган кишилерди деген жазылган жерде 3 жолу, 2 жолу, 3 жолу чалсак жок боло турган болсо, андай кардарларды чийип таштайбыз да. Кайра эле улам чалып тажата бербей, мүмкүн киши жок экен деп туруп, ушинтип ликти жок кылып салабыз. Эми дагы бирөөнө чалайлы. Алло, Аидайым, саламатсызбы? Аидайым, саламатсызбы? Алло. Аида, здравствуйте. Салам, эмне болду? Сиз боз үй карап өттүңүз беле? Боз үй алам деп бизге жазган экенсиз. Биз кызыктык эле сүйлөп атканчы экен депчи. Жакшы. Силер кактасыңар? Бишкектесиңерби? Жок, биз жалап атабыз. Жалап атасыңарбы? Негизи үйгө койгонгобу же ал менен иш кылгангабы, гостиница ачып же? Жок, үйгө койгонго, той тургабы, алып коюшка канча сом болот экен деп өзүмчө кызыктым да. Жакшы. Айдайым, биздики азыр заказ алып атабыз, өзүбүз Бишкектебиз. Жакшы боз үйлөрдү жасайбыз да. Анан кийин 4 айдын ичинде жасап беребиз деп туруп, $12,000 өйдө алып атабыз да, примерно 1 миллион сомдой. Баасы жагы кандай? Тура эле келе тургандайбы? Жок, кымбат экен. Кымбатыраакпы? Жакшы. Эл телефон жазып койсоңуз болот, кийин дагы керек боло турган болсо. Боз үйдүн өзү, же болбосо боз үйдүн ичинде жана сандык, шырдак жана башкалар керек боло турган болсо, кайрылсаңыздар болот. Шырдагыңардан барбы? Шырдактарда эми биз негизи ошо шырдак жасайбыз да көбүнчө. Шырдак канчадан экен? Шырдактар эми 10,000 сомдон өйдө турат.
10 000 сом, 30 000 деп ар кандай көлөмдөрүнө жана башка нерселерине жараша. Мен сизге азыр WhatsAppка жөнөтүп коеюн, биздин аккаунтта, ошол жактан карап көрсөңүздөр болот. Баалар жазылган. Түзүлчү. Мейли. Мейли, жакшы туруңуздар. Болчу. Жакшы. Азыр көргөндөй ошо жанагы муктаждыкты аныктоо же болбосо квалификациянын башында бизге маанилүү ошо биз өзүбүздүн кардарыбызды портрет клиента деп коет эмеспи? Ошо өзүбүз көргөндөй бул Ош шаарынын тургундары же болбосо Бишкектин тургундары биздин продукт кымбат продукттарга кирет. Ошон үчүн мындай жөнөкөй тил менен айтканда ошо акчалууларга ошолорго деп туруп. Анан башында квалификация кылганда эгер сурай турган болсо кактасыңар десек, эгер Бишкекте дей турган болсо анда ошо кардар көбүнчө Бишкекте жашайт деп биз өзүбүзгө элестетебиз да. Болгондо Жалал Абадтан дагы кардарларыбыз болуп калышы мүмкүн. Болгондо ал жакта азыраак санда да. Ошон үчүн башында суралып, кайсыл жактансыңар десек, Жалал Абадтан дей турган болсо, анда муктаждыгын көп аныктабай эле ошо биз баасын айтабыз дагы, мындай жалпы маалымат берип туруп баасын айтсак, андан кийин сурайбыз. Ачык сурагандан коркпош керек. Ошо баасы туура эле келип атабы дей турган болсо, жок, бизге кымбат дей турган болсо, анда квалификациядан өткөн жок деп туруп, биз жакшы сүйлөшүп, ошо сүйлөшүүнү тезирээк аянына чыгарып, андан кийин кийинки кардарга өткөнгө аракет кылабыз. Бул деген биздин лид эмес, квалификациядан өткөн жок деп туруп биз өзүбүздүн CRM системабызга киргизбейбиз. Болгондо аягында ошо телефондо жазып койсоңор болот, бир видеолор жөнөтүп коеюн же болбосо ошондой деп туруп, мындай адамгерчилик менен жакшы эметип койсок, кийин дагы өзүбүздүн кардар болуп өсүшү мүмкүн деп, же болбосо башка бир продуктларыбыз боло турган болсо, биздин учурда ошо шырдактарды жаза иштесек, анда башында кандай квалификация кылабыз, кандай коммуникацияны баштайбыз, кызга турган болсо, сүйлөшүп баштаганда, баарлашып баштаганда кандай кылып киши менен киши сүйлөшүп атканын ошону көрсөтөт. Жалпысынан ошол бүгүнкү көргөнүбүз ошол, кандайсыңарбы деп сурап, ушундай биз мындай нерсени жасайбыз деп туруп, андан кийин перехват инициатива жана акыркы Динара эжеде болгондой, бул кайра эле өзүнүн суроосун берип атканда, ошондо уже перехват кылышыбыз керек болот дагы. Анан биз айтабыз, бизде деген түрлөрү көп, же болбосо башкача көп санда нерселер бар. Мага уруксат бериңиз, мен сизге так суроолайм, эмне керек болуп атканын, ошого жараша биздин сунуштарды айтайын, анан аягында айтасыз керек же бизге керек эмес деп убактыбызды үнөмдүү белгилесек, көбүнчөсү макул дейт. Ошондо анда суроо берүүгө бизге уруксат берет дагы, анан биз шашпай суроолорубузду берип, муктаждыктан баарын аныктап туруп, андан кийин өзүбүздүн продуктубузду жакшылап түшүндүрүп беришибиз керек. Эмне бар, эмнени сатабыз, канчасын сатабыз деп туруп, андан кийин түшүндүрүшүбүз керек. Бул кардар биздикиби, ошого керектүү нерсеби, же болбосо ал кишиге кереги жокпу деп туруп, андан кийин эгер каршы пикир чыга турган болсо, ой, силерде деген сапаттуу жасайсыңарбы, антигиндей мындай деп баштай турган болсо, ошол жактан каршы пикирлерин жабып, түшүндүрүп берип, анан жана арсенал дегендей эмнелерибиз бар, ошол эмнелерди тиги кишилерге жөнөтө алабыз. Тиги кишилер көрүш үчүн, презентациясын көрүш үчүн ошол жактарын көрсөтүп туруп, анан азыр өзүбүз көргөндөй бул цикл узак боло тургандай, биз сатканда эле биринчи телефон менен эле сразу сата турган продукт эмес, кайра чалып, кайра түшүндүрүп, андан кийин негизи ошо бул жака алып келип, бияктан көрсөтүп, андан кийин ушундай боло турган нерсе. Ошо дагы көрүшөбүз, жакшы туруңуздар, жакшы сатуулар каалайбыз.